Адольф Гитлер 20-кылымдын эң камкор жана өтө коркунучтуу адамы. Ошол кездеги фашисттик Германиянын рейх канцлери. Официалдуу маалыматка таянсак, Гитлер 45-жылдын 30-апрелинде рейх канцелярияда өзүн-өзү атып өлтүргөн. Чын эле Гитлер ошондо өлгөнбү же качып кутулганбы? Бүгүнкү чыгарылышта биз ушул теманы сиздерге чечмелеп бермекчибиз. Анда бүгүнкү чыгарылыштын кыскача мазмуну. 45-жылы Гитлер өзүнүн двойниги Густавты колдонуп, аны өлтүрүп, өзү Аргентинага качып кеткен. Орусча айтканда, летающая тарелканын автору бул Гитлер. Аны кандай максатта ал колдонгон? Гитлер Антарктидага муз астына база куруп, ошол жерге качып жөнөгөн. Орусияда Гитлердин баш сөөгү деп сакталган сөөгү көрсө эркектики эмес, аялдыкы болуп чыкты. Бул кандайча? Гитлердин двойниктери. Биринчи дүйнөлүк согуштан жеңилүү азасын тарткан фашисттик Германия 15 жылдын ичинде Европанын эң күчтүү державасына айланып, анын сап башында Адольф Гитлер турган. Совершенно секретно дейилген жашыруун материалдар ачыкка чыккандан кийин көп нерсе суроо жаратат. Чын эле Гитлер өлгөнбү же? 1938 жыл Гитлерге кол салуу уюштурулуп, аны тамагаш менен улантышып, бирок ал Гитлер эмес, двойник болуп чыгат. Маалыматтарга караганда 1933 жылга чейин 10 двойник даярдалып, 3-өөнү Гитлер өзү тандап, калган 7-өөнү аттыртып салган. Тирүү калгандар: биринчи поляк офицери Селип, экинчи Клаус Буштер, үчүнчү Густав Веллер. Мына ушул двойник жөнүндө бүгүн биз сөз кылмакчыбыз. Густав Австрияда төрөлүп, Гитлердин алыс тууганы болгон. Гитлерге куюп койгондой окшош болуп, бирок семиз жана бою кичинерээк болгон. Ошол себептен ал гестапода тез арада арыктатып, билинбеген каблук туфли кийгизип, Гитлердин сүйлөө жана өзүн алып жүрүү техникасын до совершенства үйрөтүшкөн. Ушунча окшоштугун Гитлердин катчысы да, жанында жүргөн айланасындагы адамдар да Густав менен Гитлерди айырмалай алышчу эмес. Мына ушул двойник 45-жылдын апрель айында тартылган тасмада Гитлердин ролун аткарган. Жашыруун маалыматка караганда, Гитлер 45-жылдын апрель айынын ортосунда ордуна двойнигин коюп, өзү Аргентинага качып кеткен. Ал жөнүндө кийинчерээк айтылат. 30 апрелде Густав Веллерге Гитлердин камердинери уу берип, андан соң башына атып өлтүрүп, денесин өрттөп күйгүзүп жиберген. 5-майда Совет аскерлери рейх канцелярияны басып алганда, Гитлер өлдү деп сүйүнүп, двойникти кучактап жатып калышкан. А ошол кезде Гитлер самолет менен Берлинден Испанияга учуп, Испаниядан Канар аралдарына, андан соң подводная лодка же суу асты кемесинде Аргентинага качып кеткен. 45-жылы Гитлердин дээлген сөөгү Москвага алынып келинип, изилдөө өткөрүлгөн. Изилдөөнүн жыйынтыгына караганда, Гитлердин мед картасындагы тиштеринин рентген сүрөтү менен өлүктүн тиштерин салыштырганда эки башка адам болуп чыккан. Бирок маалымат жашырылган. 45-жылы генерал Жуков пресс-конференцияда Гитлердин сөөгү табылган жок, кайда экени да белгисиз деп өз оозу менен айткан. Иосиф Сталин Американын президенти Труман менен жолугушканда Гитлер качып кеткен, кайда экени белгисиз деп ал дагы кайталаган. ФБРдин ачыкка чыккан жашыруун маалыматында төмөнкүдөй жазылган: Гитлер өлгөн эмес, ал Аргентинага качкан. Аргентинада анын изи жоголгон. Биринчи версия боюнча Гитлер Аргентинада жашап 1970-жылы каза тапкан. Ушул сүрөттү карасаңыз, Гитлер жана арт жагында жерден көтөрүлүп турган летающий тарелка көзгө чагылышып турат. 42-43 жылдары Гитлердин буйругу менен жашыруун изилдөө агенттиги АННРБ жашыруун изилдөөлөрдү өткөрүп, орусча айтканда летающий тарелка ойлоп табышкан. 1947 жылы Американын контр-адмиралы эскадрасы менен Антарктидага барганда, суу астынан летающий тарелкалар учуп чыгып, 3 минутанын ичинде бүт флотту талкалап салышкан. Бул операция жашырылып, башка ал жерге эч ким барган эмес. Экинчи версия боюнча Гитлер 30-жылдарда Антарктида муздарынын астында жашаганы боло турган бир шаар тапкан. Документтерге таянсак, Антарктидага ондой завод, фабрика, миңдеген техника жана 10 миңдей адам көчүрүлгөн. Гитлер качып, ошол жашыруун бункерде калган өмүрүн өткөргөн деп ФБРдин жашыруун маалыматында да жазылган. 2009 жылы америкалык окумуштуу Беллатони ДНК тест өткөрүп, Орусияда сакталган Гитлердин баш сөөгү деген эркек эмес, аялга таандык деп дүйнөгө жар салган. Ошол кезде дүйнө дүрбөлөң болуп, анда ал сөök кимге таандык деп суроо салган. Оюңузду комментарийге жаза кетиңиз. Андай эмесе, ушуну менен бүгүнкү чыгарылыш аяктады. Класс басып, комментарий жазып кеткенди унутпаңыз.